Бишкектеги ресторандардын биринин жанынан массалык мушташка катышканга шектүү катары 2 жаран кармалды. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 12 март күнү ТА аттуу жара милицияга арыз менен кайрылган. Арызында ал Элебаев көчөсүндө түнкү саат 3:00 чамасында адамдар сабаганын билдирген. Жабырлануучу улуттук госпиталга жеткирилген. Ага баш мээнин жабык жаракаты деген диагноз коюлган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда бул кылмышка шектүү катары 1988-жылы туулган П.Е. жана 1987-жылы туулган А.Д. аттуу жарандар кармалды. Алар убактылуу кармоочуга киргизилди. Милиция иш боюнча бардык жагдайларды аныктоо жана башка тиешеси бар адамдардын аракеттерине юридикалык баа берүү боюнча тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Бишкектин ресторандардын биринде мушташ тартылган видео социалдык тармактарга тараган. Ал эми мушташка катышкандардын бири депутат Жаныбек Абиров экендиги айтылып, айрым маалыматтар боюнча ал мекеменин күзөт кызматы менен чырдаша кеткени маалымдалган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров тарабынан сабалдуу делген күзөт кызматында иштеген жарандын апасы бул иш акыйкат каралышын айтып, өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылды. Анын айтымында ал уулунун сабалгандыгын кызынан уккан. Жооп берсин, туура чечим кабыл алынышы керек. Депутат эле деп жаап койбой, карапайым элди дагы карайсың. Депутат болсо эле карапайым балдарды сабай бериш керекпи? Булар дагы элди коргоп жүрөт да. Азыркы кебетесин көрдүңүздөрбү? Акыбалы интернеттегидей эле. Мага Орусиядагы кызым чалды. Мен сабалганы